Salam урматтуу тарапташтарым, урматтуу мекендештер. Аллахтын аты менен касам ичип айтам, буну мен кылган эмесмин. Аллахтын аты менен касам ичип айтам. Аллахтын аты менен касам ичип айтам, буну мен кылган эмесмин. Аллахтын аты менен касам ичип айтам. Assalamu alaikum. Bugün bir aktuallı mesele jөнүндө сүйлөшөйүн dedim. Ant boyunca. Ant bul Müslümandın Allah aldığındağı en zor jana en küçük kübeligi bolot. Eğer Allah'ın atı menен içilген bolsa. Har kanday учурлар болот жашоодо. Мисалы үчүн Allah'ın atı menен касам ичип айтам, мен бул нерсени кылган эмесмин. Жолбосо мынау нерсени алганмын, жолбосо мынау нерсени бергенмин деп Allah ортого коюлат. Но өзгөчө ант маселесинде бизде туура эмес ант ичүүлөр бар да, мисалы үчүн Кур'ан урсун, баламды көрбөй калайын, нан урсун, бул анттар антка өтпөйт. Эң улуу ант Allah'ın аты менен касам ичем деген. Олуттуу адамдар эгерде бир нерсеге Allah'ın аты менен ант ичкен болсо, демек бул акыретке кала турган иш. Бул акыретке кала турган иш. Наркы тарап ишенсе мусулманга утту. Эмнеге акыретте берки мусулман, ант ичкен мусулман туура айткан болсо, демек ага ишенгендик үчүн зор сооптор бар. Эгерде ишенбей зулумдук кылып койгон болсо, Allah'ın аты менен ичилген антка ишенбей, ага зулумдук кылып койгон болсо, анда акыретте оор жазалар бар. Ошондуктан Allah'ın аты менен ант ичилгенде, ант ичкен адамга ишенип коюу, ал адамды антын сыйлап коюу бул мусулмандын сыпаты болуп эсептелет. Укпаса, демек эки тараптын бириге бири далилдей албаса, ант ичкен тарапта, ага ишенбеген тарапта өкөтүнүн ортосуна маселе акыретке коюлат. Ушуну айтат кыргызда, Кудайга салдым деген ушул. Мына ушунда Аллах Тааланын элчиси айтат: мазлумдун дуасынан, Аллахка кайрылуусунан коркуп, укугу тебеленген адам дуасы пардасыз кабыл болот. Ушундан коркулат дейт. Өзү 4 кабыл боло турган дуанын бири мына ушул мазлумдун дуасы. Укуксуз тебеленген адамдын дуасы эң коркунучтуу дуа ушул. Ошондуктан Allah'ın аты менен ант ичкен адам ишенсинки, эгер ага азыр ишенбей атса, демек бул иш акыретке калтырылды.